Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздердин каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ушу эки теманы карайбыз. Бир тема бул Орусиянын ракета дрондору менен болгон жообу, баягы желе деген операцияга каршы. Экинчи тема бул деген ошо Орусиянын ичинде өзү баягы кичине бир башкача мигранттарга басымдарды көчөтүп атат, ошол нерселерди карайлы. Орусия ушу желе деген операция өткөндөн кийин 4-кулжадан 11-12 кулжага чейин бир топ атууларды өткөрдү Украинага каршы. Мисалы үчүн 4-кулжада 25-жылы Орусия 95 баягы учкучсуз учак менен атты. Анын 61 сокту да Украинанын абадан коргонуу күчтөрү. Ошондо Харьков, Сума, Днепропетров, Одесса, Донецкке ошондой атака каралган болчу. Аны айтыш керек бул жерден. Орусияда Елабугада мурун бир видеолордо айттым эле, 30 миңге чейин дронду жасап кошкон болчу 2024-жылы. Бир эле маселе баягы ички башкаруу электроникасынын эле жетишсиздиги болуп жаткан да. Немесе Орусия чынын айтса бир эле убакта бир нече миң дронду аталат эле да. Бирок аны координация кылуу электроникасы жетиштүү эмес окшойт Орусияныкы. 6-7 кулжада 25-жылы кандай атакалар болду? Мисалы үчүн ошо 6-кулжада Орусия 407 дрон менен атты жана 44-45 баллистикалык ракета менен атты да. Анын ичинен украиналык абадан коргонуу күчтөрү 199 ошо учкучсуз учакты чүрүштү жана 36 баллистикалык ракетаны да чүрүштү да. Бирок баары бир кескин бөлүгү ушундай жарымдай шаарларга түштү, бир нече киши каза болду да. Мисалы 7-кулжада Орусия 206 дрон жана 9 ракета менен атты. 8-кулжада 25-жылы Орусия 215 учкучсуз учак менен жана ракеталар менен атты. 9-кулжада ошо кээ бир булактар боюнча 315 учкучсуз учак жана 7 ракета атылды дейт. Башка булактар айтып атат, ошо түн ичинде дейт, ошо 10-кулжада 479 учкучсуз учак атты дейт. Анан шахет жана имитатор шахеттер бар да, мындай баягы алдамчы шахет деп коет. Булар деген баягы учуп келип туруп кайрылып кетип калат да. Ушундай дрондор бар, ПВОну алаксытыш үчүн. Жана 20 ракеталардай атылды дейт да. Анан башка күндөрдү алсак, ошо кулжа 5, кулжа 9, кулжа 11 маалыматтар так берилген жок, бирок эгерде жалпы бүт ошол атууларды санасак, акыркы жуманын ичинде Орусиянын Украинага каршы ошо баарын кошкондо эң кичинекей дегенде 831 дрон менен атты акыркы күндөрү, эң чоң дегенде дрон жана ракеталар менен. Эң чоң дегенде 1196 учкучсуз учак жана ракета бир жуманын ичинде чыгарышты да Орусия ушу Украинага каршы. Бул албетте ушул түнү мына 11-ден 12-сине чейин 10-нан 11-ине жана 11-ден 2-сине чейин дагы 500дөй атылды дейт. Ошондо жалпы сан ошо 1,5 миңге барып калышы ыктымал. Ошондо Киевке чоң атака болду дейт, Киевке өзгөчө сокку болду дейт да. Анан албетте ошо көбүнчөсү атуулары бул шахеттер болду. Анча-мынча Искандер ракеталары болду жана эң негизгиси баллистикалык ракеталардан ошо калибр ракеталары чектелүү санда жана чектелүү санда ошо түгөнүп бараткан окшойт. X-102, X класстагы ракеталар болду да. Бул деген оор чоң ракеталар. Анан ушундай атуулар болуп атат. Ошо Орусия ушундай баягы жооп берип жатат да. Башка жоопко мүмкүнчүлүк болбой атат. Днепропетровскко Орусиянын полктору кирген, бирок ошол Днепропетровскдон украиналык кызматтар айтып атат, ал полкту куйругунан кесип, котел кылып салышты, казан кылып салдык дейт. Жана ошол казанды жаап салдык дейт ошо кулжа 11-инде да кечинде. Бирок ал таксыздыктала элек жана ошол асинтерлердин карталарында көрүнө элек. Орусия болсо айтып атат, биз деген аябай кыйратып атабыз, Сумманы баштап атабыз дейт, Днепропетровскку басып атабыз дейт. Анан эң чоң согуштар Тёткинада болуп атат да. Ушул Тёткинада ал тоолуу аймак, тоолуу аймак болгону менен Украинанын жергесине кирип кетет, бычак сайылгандай. Анан ошон үчүн ошону украиндиктер бергиси келбей атат. Ошол Тёткинага аябай катуу салгылаштар болуп атат. Ошол Тёткинанын үстүнөн дагы анда аба салгылашы дагы болуп атат. Азыр маалыматтар боюнча ошол СААП учактары
колдонула баштады, авакс учактары мындай радарлар менен. Ошол радарлар менен жардамы менен алар радарлар самолеттон тышкары ракеталар менен башкарылат. Ошондуктан алыстан F-16 менен же болбосо башка бир учак менен деп атышат, баягы украиналык учкучтар Орусиянын учкучун согуп салышты дейт да. Ошол Су-35 аябай жакшы жаңы мындай бомбалоочу, ошо согуш кыргыч учак Орусияныкын, ошону согуп салышты дейт. Анан дагы 2 учакты ушу аэродромдон жардырышты дейт. Ошо тиги учактардын базасын дагы жардырышты дейт украинцтер. Анан эмнеге алгач жолу ушундай учак менен учак кагылышканда украиналыктын учагы жеңип атат? Ал нерсе тастыктала элек, анткени отчет бериле элек. Анан дагы согушта маалыматтык мындай кичине унчукпай жатышат, эки тарап тең маалыматтык катайын операция өткөрүп. Бирок бир нерсени түшүнүш керек, Орусияда 3 авакс радар самолеттору жок кылынды, желе операциянын негизинде. Ошонун негизинде көрсө, ошо серепчилер айтып атат, Орусиянын учактары көзсүз калды дейт да. Ошон үчүн атака ийгиликтүү болду. Анткени атака кылганда ошо авакссыз ошо учакка фазалык антенналык мындай решеткалары алыс атпайт дейт. Орусиянын учактардыкы авакссыз алыс көрбөйт дейт. Ошон үчүн учуп келаткан Амрам ракетаны көрбөй байкабай калды дейт да ошол учак. Ошондой нерсе болуп атат. Жана ошо асман үстүнөн дагы каптарды ыргытуулар болуп атат. Аябай Орусиянын авиациясы активдүү болуп атат Теткинада. Жана ушул жерден аябай катуу салгылаш болуп атат. Орусия ушул кулжанын башында же болбосо өткөн айдын аягында, бул айдын аягында ушундай чоң атакаларды баштады да. Ошол атакалар тынбай улам келип атат да. Баягы жайкы жортуул же жайкы чабуул деп аталат. Жана жайкы чабуулда Орусия тарафынан 160 000 киши катышып жатат да. Албетте ушул эле бир жуманын ичинде 200дөн ашык Орусиянын техникасы жок кылынды Украина тараптан. Бирок Украинанын шаарлары ушундай талкаланып жатат да. Баягы дрондорду атса дагы баарын сога албай атат. Бир күнү украиналык ПВО айтты эле, бизде 100% бүт дрондорду согуп түшүрдүк деп айтты эле. Бирок ал маалымат дагы тастыктала элек. Бирок атакалар болуп атат. Ошо 1,5 дрон бир жуманын ичинде, 1,5 миң дрон жана ракета бир жуманын ичинде Россия аталды да. Дагы канча атылат? Эгерде баягы Элабуганын складдарын эстесек, аякта 30-40 миңдей дрон жасалса, 24 жыл бүгүнкү күнгө чейин 100 миң дронго чейин жетиши ыктымал. Булар деген эгерде электроникасы колунан келсе, Орусияныкы, анда бир эле убакта 4-5 миң дронду аталат да. Ошондо Орусия тарабынан аябай катуу чабуул деп эсептелинет ал нерсе. Украинанын ПВОсу иштей албай калат. Андан сырткары ушул Трамптагы баллистикалык ракетага каршы иштеген Патриотко ракеталардын баягы башкарма системаларын жакынкы чыгышка Американын армиясына берип аттыр, Украинага убада берилгендердин. Трамптын өзүндө баягы Лос-Анджелесте өрттөөлөр болуп атат, мигранттардын баягы козголоңу, Илон Масктын козголоңу болуп атат. Анан Трамп дагы ошо толук Украинаны таштайт окшойт. Ички баягы маселелер өсүп атат да Трамптыкы. Анан дагы Орусияда ошо негедир ошо согуштан алаксыз түшүнбү, согуштагы болуп аткан ийгиликтерден же болбосо тырмакчанын ичинде ийгиликтерден алаксыз түшүнбү, ошо Орусиянын бийлиги негедир ошо кооптонуп атат мусулмандарга да. Мисалы үчүн ошо Курбан байрам деп коет Орусияда. Курбан айт болгондо ошо акыркы айт күнү аябай көп мусулмандар чыгып көчөгө намаздарды жайып, жолдорго намаз окуп койсо, ошол айт намазды ошого чычалап атышат да. Тим эле массалык маалымат каражаттарды ар кайсы баягы блогтордо тим эле жазып атышат да. Эми буларга эгерде имамдар эртең чыгып алып туруп бир буйрук берсе, булар биздин баарыбызды кырат, каргалычы канча көп. Булар аябай кооптуу. Буларды кубалаш керек, буларды угуш керек, буларды баягы тырмакка мындай кысыш керек. Булардын баары өзүнүн кишлактарына кетсин деп, кишлак дейт да. Баягы чурка, пурка, баран, чарна, баягы кара көттө эле ушундай эле сөгүп айтып эле шыбап атышат. Аябай мындай катуу баягы коомчулуктун мындай көңүлүн ошо орус эместерге, кара тооруларга, ошо мусулман иш аракетин алып баргандарга, ошолорго каршы аябай катуу мындай басым жасап атышат да. Ошо мусулмандарга болушуп Акти Алаудинов Чечнядан спикер болуп калды. Бир сыйра айтышты эле. Айтышса,
баягы Орусиянын православдык чиркөөнүн кызматкерлери да каршы чыга баштады, бирдемке дей баштады. Ошо бул мусулмандар басып кетти, баягы кара тор эл басып кетти, буларды бирдемке кылыш керек деп. Ошого Абджалал жана каршы чыкты. Аны дагы тынчытканга аракет кылышты. Бул нерсе негизинде аябай чоң кагылышуу болуп кеткени мүмкүн болчу да. Анан ошо токтотушту. Азырынча ошо риториканы, жалпы массалык маалымат каражатынын ичиндеги ушул ар кандай чагымчылдык сөздөрдү токтотушту. Атайын органдарда кийгилешсе керек, бирок байкасак ошол атайын органдарда кош болуп, кичине ушундай кысымдар болуп атат да. Ошондуктан бул жерден эмне болуп кетери ким билет, бирок эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо мекенге кайткыла, же болбосо башка өлкө тил үйрөнүп, мыйзам үйрөнүп, башка өлкөлөргө да барып иштеп кетсеңер болот да, урматтуу туугандар. Ким Москвада жүрсө, ким тамыр таштаса, паспортко деле карабайт экен да. Ошон үчүн баары бир коопчулук, мындай коопсуздук кичине түз эмес да. Ошон үчүн абайлаңыздар, Орусияда жүргөндө ошо согушуп аткан өлкө, ошо башынан идеологиясы кичине туура эмес кеткен өлкө. Бул өлкө биз түрк жана мусулман элдер үчүн азырынча ошо кичине коопсуздукту камсыздай албай атат да. Ошон үчүн абайлаңыздар да. Ошондой нерсе болуп жатат. Анан албетте бул нерсе бир четинен баягы элди катуу алаксытып атат согуштан. Ошол максаты ошол окшойт да. Элди алаксытуу окшойт. Алаксытып туруп, Трамп эгерде бүт ак америкалык реднектерди, баягы Мексиканын жана башка Латын Америкадан келген мигранттарга каршы кайрыса көңүлү, ошо Орусияда булар болсо баягы биздин элге көңүлдү кайратат да. Ошо биздин элди колдонуп атышат да, маалыматтык курал катары. Ошон үчүн туугандар абайлагыла, кооптуу абал, коопсуздукту көздөгүлө, мекенге кайткыла, айткандай эле башка өлкөлөрдөн жумуш издегиле да, мүмкүнчүлүгүңөр болсо. Эми мүмкүнчүлүк жок болсо башка сөз да, аяктан амалды табыш керек, бир аз кыйыныраак болуп калат. Бирок мүмкүнчүлүк болсо ошентип эле да. Албетте ошо пикириңерди комментарийлерден күтөм. Кандай деп атасыздар? Москвадан көрсөңүздөр, силер да айтып бергиле комментарийден, кандай абал, эмне болуп атат. Мүмкүн болсо баягы кандай жолдорду көрүп атасыңар ошо маселени чечиш үчүн ошол жолдор боюнча жазып бергиле. Анан эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнестен керек барына, таштардан мургар абал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал.